Албетте ошол Алла Таала тагдыры ошо бардык жакшылыктарды дагы жамандыктарды ичине камтыйт. Анан ошол жамандыктын келишинин бир себеби адам баласынын кылган ошо күнөө иши да. Ал жерде ошо аятта же башка хадистерде келген нерсе ошо адам баласы күнөө кылгандыктан анан ошонун себебинен ушундай нерсеге жетип атат. Аллах субхана таала ошол нерселер себеп кылган. Мына Алла Таала жакшылыкты да жараткан, өзүнүн себептери менен кошо жараткан, жамандыкты да жараткан, өзүнүн себептери менен жараткан. Анан ким жакшылыкка себеп кылган болсо жакшылыкка жетет. Анан ошол жакшылык ишиң себептүү Алла Тааланын жакшылыгына жеттиң дейт. Жаман иш кылган болсо жаман иш кылган себептүү жамандыкка жетип атасың деген мааниде айтылган. Ошол себептен Алла Таала ошо жамандыкка жетип калганда ошонун бир себеби мына өзүңөр күнөө кылдыңар, ошонун аркасынан ошол силерге ушундай жамандык келип атат деп айткан. Анан Аллах субхана тааланын тагдырынын албетте акыбети бар. Сөзсүз түрдө жакшылык болуш керек. Анткени Алла Таала жамандыкты жаратканда бардык тарабынан жаман кылып жаратпайт. Сөзсүз түрдө анын аркасында өзүнүн хикматына, даанышмандыгына байланыштуу жакшылыгы болот. Мисалы Алла Таала шайтанды жаратканда деле шайтандын өзүнө карасаң жаман, бирок да ошонун аркасынан жакшылык деле келип калат. Адам баласы шайтанга азгырылып, анан кайра Алла Таалага тобо кылып, мурункудан да жакшы адам болуп калышы ыктымал. Күнөөсүн мойнуна алып көрүңүздөр, ошонун аркасынан жакшылык келип калат. Ошондуктан Алла Тааланын бардык жазып койгон тагдыры, жазмышы бардык тең акыбети жакшы болот. Адам баласы жакшы үмүт кылып, жаман иштерден жана анын себептеринен алыс болуп, Алла Тааладан жакшы үмүт кылып, анан алдыга жылып ишин кыла бериш керек. Валлаху алам.